Assalamu alaikum, урматтуу YouTube каналыбыздын көрүүчүлөрү. Баарыңыздар амансыздарбы? Видеобузга лайк басып, ошондой эле каналыбыздагы эң туура жазылуучуларыбыздын катарына кошулуп, подписаться деген кнопканы басып, оң жак жагындагы коңгурочону баса кетиңиздер. Мурунку күйөөм менден кийин сенде эркек болбосун дейт. 2 жыл мурун күйөөм башканы таап алып, мени таштап кеткен. Көп өтпөй кийинки аялына мыйзамдуу күйөө болуш үчүн менин макулдугумсуз эле нике кагазын кестирип салган. Ортодо балабыз жок, анткени жолдошумда көйгөй бар болчу. Мен деле 28 чыгып калдым. Жашым өтүп кеткенче турмуш куруп балалуу болушум керек да. Бирок мен жеке жашоомо мурунку күйөөм кийлигише берет. Ким менен жолукпайын, ага жолугуп, менин төрөбөз аягы суюк экенин айтат экен. Мындай сөздөн кийин алар экинчи кайрылып келишпейт, же жөн гана мени менен убактылуу көңүл ачууну каалашат. Өткөндө да бир кафеде бирөө менен олтурсам, күйөөм ошол жерге келип, менин жолугушуумду талкылап кетти. Эмнеге жашоомо кийлигишесиң десем, менден кийин сенде эркек болушун каалабайм, дейт. Бул көрүнүш психологиялык жактан оору деп да кетем. Кантип күйөөмдү таптакыр алыстатам. Милицияга кайрыл дегендер мындай ишти милиция карабайт экен. Качан уруп өлтүрүп койгондо гана кылмыш иши козголот окшойт, деп кеңеш сураган Айсулуу Жаназуков элден. Кайненем сеп талап кылып жатат. Эжемден үй талашууга мажбурмун. Ата-энеси жок келиндин каты. Саламатсыздарбы? Менин сиздерге кат жазганымдын себеби бир туугандар ортосундагы маселеге байланыштуу көйгөй болуп жатат. Биз 3 эле кызбыз. Эң улуу эжем апамдын көзү тирүүсүндө эле турмуш куруп, үй жайлуу болуп кеткен. Апам малдуу күчтүү кезинде ал эжеме септа даярдап бергенге жетишти. Азыр бала чакалуу, өзүнө тийиштүү оокаты бар. Андан кийин экинчи эжем жаңы турмушка чыкканда апам ооруп калды. Ал күйөөсү менен келип 1 жылдай багып, апам менен бирге турган. Анан апам да каза болду. Мен ал кезде шаарда иштечү элем. Тапкан акчамды апамдын дары-дармегине, кийин жерге берүү зыйнатына жумшадым. Ошентип, апамдын ашы өтүп, 1,5 жылдан кийин мен да турмушка чыктым. Жолдошум жакшы, үйдүн кичүү баласы, бирок кайненем сенден сеп келген эмес, артыңдан 2 төшөктө келген жок деп мээримди жеп үйдөн кууй берчү болду. Башым менен жер казып оокатын кылсам да жакпай койдум. Акыры чыдабай апама сеп катар үйдүн жарымын калтырган деп койгом. Анткени апам раматтылык үйдө экинчи эжем экөөбүзгө мурас катары каттатып койгон. Кайненем ошондон бери жанымды койбой жатат. Азыр эжем 3 балалуу, жолдошуна деле айылда жумуш жок. Ошол үйдө турушат. Ага барып, мага сен даярда же үйдөгү менин үлүшүмдү бер, сеп катары өзүмө эмерек алайын десем болбойт. Туугандар да апаңды ушул баккан, күйөөңдүн үйү турбайбы, уялбайсыңбы деп жаман көрүп жатышат. Ортодо эмне кылышты билбей калдым. Кантип туура жол тапсам болот деп жазган көрүүчү. Албетте комментарийге өз кеңешиңизди бул инсанга бере кетиңиздер.